Ассаламу алейкум, урматтуу Кадамжай медиа YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мен азыр Кадамжай шаарында турамын. Кадамжай шаарында таможняны көпчүлүк жакшы билет. Ошол таможнянын мына бул жагы таможня. Ушул жерге жакын жерде турамын. Ушул жерде сиздерге дагы бир жакшы жаңылык. Кафе Сабина деген 2 кабаттуу сонун кафе ачылыптыр. Мына бул сиздерге бүгүнкү берүүбүз ушул кафе жөнүндө болот. 2 кабаттуу. Bunun ikinci kabatında sizler tuğulgan gündür, ошондой эле жакшы күндөрүңүздөрдү жакындарыңыздар менен, туугандарыңыздар келип, банкетни зал кылып, ушундай кылып дагы өткөрсөңүздөр болот. Эң мага жаккан жери алкогол, спирттүү ичимдиктер ичилбейт экен. Бул жерде болсо мына караңыздар, Өзбекстандын көмүр жүктөгөн КамАЗдары дагы ушинтип мен тарткан учурда келип алышат да булар дагычы. Ушундай. Ушул кафе жөнүндө болот. Мына гүлдөрдү өстүрүп койгон. Сүйлөбөй эле коеюн десем, убакыт деген учкан куш дейт, ошол убакыт кетирбей сүйлөп калды. Мына Сабина кафеси 2 кабаттуу. Жана айттым го сиздерге, эң мага жакканы ичинде спиртной алкоголь ичимдиктер ичилбейт экен. Караңыздар, өзүбүздүн тамактар сатылат экен бул жерде. Эч кандай фастфуд, зыянкеш тамактар дагы сатылбайт. Мына тышыдан көргөзгөнчө өзүбүздүн мына аш, лагман, шорпо, манты, куурдак, биштекс дейт, самсы, шашлык. Мына ассортиментке салып коюптур. Мына кусковой шашлык, куриный, фарш, жигардан жасалган шашлык. Мына көрдүңүздөрбү? Самсылар бардыгы свежий, даамдуу, сонун кафе. Ичин дагы көргөзөбүз. Кыска жардамыбыздан кийин өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыяга чыгарып пайдалансаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге бул жарнамабыз аябай пайдалуу. Ошондуктан аягына чейин көрүңүздөр. Биз Кадамжай шаарындагы военкоматтын напротив бул жерде мөл булак бар. Ушунун жанындагы дүкөн жөнүндө болот. 1 жыл мурун ушул дүкөндү тартып кеткенбиз. 1 жылда өтө сонун жакшы ийгиликтерге жетишкен экен. Ошону биз менен чогуу көрүңүздөр. Кеттик анда эмесе. Бул жерге келсеңиздер, эң оригиналдуу, сапаттуу, жакшы кийимдерди ушул жерден аласыздар. Чындыгында сапаттуу оригинал кроссовкилер и футболкалар эркектерге, ошондой эле бул жагында бүт айымдарга, эжелерге көйнөктөр дагы ушул жерде сатылат. Ошонун эле жанынан ушул тепкичтен түшөсүздөр. Подвалына түшсөңүздөр, бул жерде дагы жалаң женский эң жакшы кийимдер ушул жерде. И бижутериялар дагы бар. Ушул эле магазиндин жанына келсеңиздер, бул жерге эжелерибизди, кыздарыбызды ишке чакырып кетебиз. Ушул жерге келип иштесеңиздер болот. Ошондой эле тигүүчүлүктү үйрөтөбүз, окутабыз. Кеттик анда, урматтуу көрүүчүлөр. Биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе мен эми кафенин ички көрүнүшүнү, тазалыгыны, ошондой эле ичиндеги дизайн жөнүндө тартып көргөзүп кетебиз. Бул жакта биздин конокторубуз чай ичип жатат. Эми Кадамжай шаарында көптөгөн адамдарыбыз үйрөнө элек, видеого чыккысы келбейт, видеого түшкүсү келбейт. Ошондуктан бисмиллахир-рахманир-рахим деп биз бул жактан баштадык. Анда эмесе мына чайлары, чайнектери караңыздар, кофелер. Киргенде эле мына босогосун көрүп төрөнөт дегендей таптаза бул жагычы. Мына кафенин ичи бул жагы мына. Тамагы саттуу болсун. Мына тамак сонун экен дейт. Андан кийин болсо бул жакта мына байкелерибиз ушул жер таптаза экен, мына караңыздар. Бул жагы дагы таптаза, мына тамактарды жасап жатышат. Эси кызыксаңыздар, мына бул жерден ичин да көрсөңүздөр болот экен. Кайсыл тамакты заказ берсеңиздер, кандай жасалганын бул жерде тамаша кылып турсаңыздар дагы болот. Кафе Сабина. Энди кеттик анда, жогорку кабатка көтөрүлөбүз. Гүл, караңыздар, киргенде эле мен гүлдөрдү байкадым. Сиздерге сонун түрдүү гүлдөрдү көргөзүп кетемин. Мына жана айтып кеттим го сиздерге, чоң туулган күндөрдү дагы ушул жерде өткөрсөңүздөр болот экен деп. Бул жакта болсо гүлдөрдү караңыздар, мына өтө сонун кылып гүлдөрдү өстүрүп коюптур. Ичи дагы таптаза, ошондой эле мына потолокту караңыздар. Гүлдөр потолокто дагы. Чындыгында мынакей мына живой гүлдөр экен, мына өсүп жатат. Нар жактан тамырын аркы дубалдын асты жагына түшкөн экен. Ошол жактан сугарышат экен, мына караңыздар. Мына аябай сонун, ошол жакта алып койсо жакшы болмок, ошону жетишпей калыптыр. Бул жерде олтуруп алып мына бисмиллахир-рахманир-рахим деп ушул жерде тамактарды заказ берип алып, бул жерде мына тамаша кылып олтурсаңыздар болот экен. Бул жерде күнү түнү адамдар үзүлбөйт өткөн кеткендерчи.
Ошондой эле Вадилден, Өзбекстандан, Ферганадан чыккан коңшу мамлекеттин коноктору эгер бизди көргөн болсоңуздар, ушул кафени сунуштайбыз. Ушул кафеге келип тамактарды ичип тамактанып кетсеңиздер болот. Мына бул жагы дагы аябай сонун экен. Креслолор дагы жаңы мынакей креслолор коюлган. Ошондой эле бул жерде жана сиздерге айтып кеттим го, мына тамеки чегүү, спирт ичимдик ичүү мүмкүн эмес дегени аябай жактым. Ушуну жазып коюп караңыздар. Уютный болгону тамак ичип кетесиздер бул жердечи. Кеттик, анда эмесе ылдыйга түшөбүз сиздерге азыр. Ылдыйды көргөзөбүз. Бул жер дагы өзүнчө бир сүрөттөргө түшсөңүздөр болот экен, балдарыңыздар менен отуруп. Мына караңыздар, ушул жер фон атайышыга коюлган. Мына эки жагында гүлдөр, мына аябай өзгөчө дизайнда жасалган. Мына караңыздар, мына ушундай гүлдөр менен сүрөттөргө түшүп, телевизор бар бул жакта. Мынакей мына ушул жерди сунуштайбыз. Келиңиздер, ушул жерге барыңыздар. Бардык тамактары бар, бардык тамактары. Только фастфуд жок, жанагындай крылышки, мрылышки, суши-муши жанагындай. Биз андай ден соолукка өтө зыяны келе турган тамактарды жасабайбыз деди. Тепкичтен түшөбүз энди. Бисмиллахиррахманиррахим деп түшкөнчө азыр кааласаңыздар биринчи кабатта отуруп мына тамактанып кетсеңиздер болот. Бул жерде дагы көптөгөн адамдарыбыз уже көнүп калыптыр. Тамактар ушунчалык даамдуу болгондуктан бул жерде байкелерибиз да күндө келип чай ичип кетет. Ачылганына 22 күн болуптур. Мына ачылышына бизди чакырып алыптыр. Ошондой болсо дагы мына силерге жаңылыкты жар салдык. Мына менюсу караңыздар. Шорпосу 140 сом, 160 сом. Арзан караңыздар. Курма лагман 170 сом. Момундай сенага азыр сиздер көп жерде мындай тамактар таппайсыздар. Еще порциялары дагы жакшы салып берет экен. Ушу 170 сомдук, например, мына 170 сомдук курма лагманды көрүңүздөр. Жакшы порцияда салып берет экен. Эгер ишенбесеңиздер, ушул жерге келип тамак ичип, тамактанып кетиңиздер. Барыңыздар, чакырабыз. Ушул жерге келиңиздер.